Так айтамын, сыламды тааныштарым аманбы? Сунуштап айтсам, сыламды Сургуттагы мекендештерим аманбы? Кылымдап айтсам, саламды Кыргызстандагы эли журтум аманбы деп бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз дагы. Сиздерге өзгөчө биздин жаңылыгыбыз бар. Кече кечинде ошол YouTube'дан жаңы баракча ачтык. Анварбек Ашымов деп жазган болсоңуздар, ошол жерден менин видеолорум чыгат. Ар бирөөнү көрүп, лайк басып, жана подписацияны басып, коңгуроону басып коюшуңуздарды суранабыз. Буну ачканыбыздын себеби азыркы заман ушу интернеттин өнүккөн заманы экен. Жада калса биздин жаштар эмес, жаш балдар дагы эмес, жаш өспүрүмдөр дагы эмес, жада калса 30тон өтүп калган, биздин 50дөн да өтүп калган аксакалдарыбыз, чоң апаларыбыз баардыгы телефон менен алектенип жаткан учур экен да. Каякта көрбөсөң эле, көчөдө деле телефон, үйдө деле телефон, башка жактарда да, конокто деле телефон, баардыгы ушундай заман болуп калыптыр. Эми ошол жаштарды өзгөчө туура багыт берүү ниетинде бүгүнкү кечеги ачкан баракчаны ошондой ниетте болчу чындыгында. Бүгүнкү менин өзгөчө жүрөгүмдү ойлонткон маселе албетте бар. Кыргызстандын баардык учурда эле айтканда, кыргыздардын негативдүү кыргыз кыздарынын негативдүү жактарын айта бербей, жаман ой менен айта бербей, жакшы ойлорду дагы айтыш керек да. Мен ошону да туура көрдүм. Себеби Кыргызстандын Алай ханышасы Курманжан Датка сыяктуу, же болбосо Кыз Сайкал сыяктуу, Каныке сыяктуу, Айчүрөк энелерибиз сыяктуу татыктуу биздин кыргыз кыздары же карындаштарыбыз дагы бар. Албетте алар дүйнөдөгү Куран жарыштарынан ыймандуулуктаны, ушундай өзүнүн салтын, өзүнүн жерин бекем туткан ушундай биздин аялзаттарыбыз дагы бар. Албетте, бирок алардан 3 болсо, калган 97 көчөдө жарым жылаңач болуп, жаман иштерде өзүнүн жарым жылаңач денелерин башка улуттарга, башка жигиттерге, башка эркектерге көрсөтүп жаткан учур болуп жатпайбы? Ошолор канткенде оңолот деп жатып, азыр бир ушундай видео тартайын деп чечтим. Мондай болуп калыптыр да. Сол бутума боз бут кийимди, оң бутума кара бут кийимди кийип алыптырмын. Эгерде мен ушундай бут кийим менен көчөдө басып жүрө турган болсом, элдердин баардыгы ойлойт да, бул жигит кичине крышасынан тайып калган окшойт депчи, же болбосо бул өзүн карамак түгүл, жада калса бут кийимин тыңырап кие албай турбайбы, же ушунчалык эске тутуму начар жигит окшойт деп ойлошу мүмкүн да. Канткенде алар жаман ойлобойт да, мынтипчи. Ушундай суроого жооп бере турган болсок, сиз качан да эки бут кийимди окшош, мондай сыяктуу кылып окшош кылып кийгенде гана, же болбосо кара кроссовки менен кара кроссовкини, боз кроссовки менен боз кроссовкини кийгенде гана элдер сизди туура ойлойт да. Эми кандай эле ушундай кийип көчөгө чыгыш мүмкүн эмес болбогон сыяктуу, сиз менен биздин азыркы бойдок жигиттер, бойдок кыздар дагы ойлоп жатат. Мен азыр ойноп күлүп алайын, мен азыр убактымды, жаштыгымды туура эмес жактарга, ушундай жалкоолукка, укташтыкка, же болбосо ушундай компьютер оюндарына, телефонго, пайдасыз нерселерге, ибадатты кылбаштыкка жумшап алайын дагы, кийин турмушка чыгарда ыймандуу жигитке же болбосо ыймандуу кызды алып алам да деген ойдо жүрүшөт да. Эми кандай эле жанагы эки бут кийимди, могундай эки бут кийимди кийип көчөгө чыгыш мүмкүн эмес болбогон сыяктуу, ак жигитке кара кыз туш болбойт да, же болбосо ыймандуу жигитке ыймандуу гана кыз туш болот, ыймандуу кызга ыймандуу гана жигит туш болот. Сиздер эгерде кандай болсоңуздар, сиздин келечектеги аялыңыз дагы ошондой. Себеби Аллах субхана таала, сиз менен бизди жараткан Аллах субхана таала сиз менен биздин кандай экенибизден, эмне кылып жатканыбыздан кабардар да. Эми сиз менен бизге дагы эмне кылып жатсак, ошол нерсени кылып жаткан аял затынан сиз менен бизге тарбиялап, ушундай даярдап жатат да. Сен ошол баланчанын жубайы болосуң депчи. Эми жанагы темага кайра кайрылалы. Эмне үчүн ошол кыргыз кыздары башка улуттарга турмушка чыгып жатат, башка диндүү улуттарга турмушка чыгып жатат, эмне үчүн жарым жылаңач кийип жатат деп ойлой турган болсом, албетте бул сиз менен биздин эркектердин өзгөчө алсыздыгыбыздын себебинен да. Аталар өзүнүн кыздарын жакшы тарбиялай албай жатат, жана бойдок жигиттер үйлөнбөй жатышат да. Бойдок жигиттер, азыр мен ойлоп күлүп алайын деп жеңил ойлук кылып, бойдок жигиттер үйлөнмөк түгүл, жада калса убакыттарын текке кетирип, ушундай башка оюн зооктордо, компьютерде, карталарда, казинолордо, же болбосо ар кандай бир уюлдук мобилдүүлүк
жактарда ушундай убакыттарын текке кетирип жатат да. Ошол келиңиздер, сиз менен биз экөөбүз оңолуп, күчкө толуп, туура багыт алып, туура максат коюп, максатыбызга жеткенге аракет кылып, Кыргызстандагы эли жерибизди коргой турган инсандардан бололу. Албетте, сиз менен бизди кыргыз кылып, кыргыз жигит кылып жараткан жана кыргыз кыздарды дагы албетте сиз менен биз үчүн жараткан. Эми алардын башка диндегилерге турмушка чыгып, башка динди кабыл алып кеткенине же болбосо жарым жылаңач кийинип жатканына, чачтарын башка эркектерге көрсөтүп жаткандарга ар бир кылган баскан кадамдарына сиз менен биз жооп беребиз. Анткени Аллах субхана тағала сиз менен бизге аларды аманат кылып берип, жана сиз менен бизди аларды карап тарбиялап туура багыт берсин деп жараткан да. Иншаллах, баардыгыбыз иншаллах күчкө толуп, туура багытта, туура максатта жашаганга аракет кылалы. Сиздерден Аллах ыраазы болсун.